Қазақтың ұлы жүзінің чоң ханының жалғыз баласы өліп, қайғыдан мүңкіріп 40 күн жатып алып, еліне де шықпай қойды. Улан бір ақсақалдар кіріп көңіл айтса дағы ұқпайды. Шул жалғыз балам еле, шул мұраскерлі, емменің артында кім қалады, тұқым да қалбай қалды деп кейіп отырса, елдің айласы кеткенде бір ақсақал шығып айтады екен, ай, баланша жерде бір жылқычы досы бар еле, генедей кезінде чоқ ойнаушы еле, ошоны чықырып келелі, бір қайрат айтса, ошол айтады дейді. Анан алдырып, жылқычын алдырған екен, жылқычы кіріп барып тұрып еле ханға бір тиіп тұр. Ей, сенің жалғыз балаң өліп, жалпы халық қайғырып, мүңкіреп жатады. Елге қайрат айта тұрған кіші жоқ болып отады. Шығып еліңе қайрат айтпайсың ғой деген екен. Тек атасына қайрат айтпайлы, наоборот, ханды еліңе қайрат айтпайсың деген екен. Ошонда хан обдылып, ар жақ бер жағын қарап, чын елді қайғырып атабы. Мен ханмын да, қой еліме қайрат айтайын деп, тышқа шығып, қазғанақтаған елдің алдына барып, елім, балам өлсе дағы, елім сілер тұрасыңар. Қайратыңарға келгілі, еме өз ауқатыңарды қылғыла. Біз қазақ елі жоғалбойыз, біз бірімдікте болауыз деген екен. Мен мұны емнен айтып атам. Азыр бізде тақ ошондай ахуалдабыз. Же ханға ақыл айта тұрған жылқычыбыз жоқ. Же еліне қайрат айта тұрған ханымыз жоқ. Бұл жігітте дух та, ерік та бар екен. Жап-жаш тұрып партияны түзе алды. Жап-жаш тұрып бүткіл Қырғызстан бойынша ар бір шаарда Өнүгүү Прогресс партиясының мүшелері бар. 60 МТС-ті құралды. Үскөл обласындағы жігіттер барыбыз бірігіп тұрып, ушул жақынқы келе тұрған президенттік шайлоого Өнүгүү Прогресс партиясының лидери Төрөбаев Бакыт Эргешевди көргөзүп атабыз. Өнүгүү Прогресс саясий партиясының Ош обласының жана Ош шаарынын конференциясы болуп өтүп, ал жерде Кыргыз Республикасынын президенттигине Төрөбаев Бакыт Эргешевичтин талапкерлигин көрсөтүштү. Урматтуу партиялаштар, сиздер жана биз быйылкы тарыхый жылдардын биринде олтурабыз. Тарыхый күндөрдүн биринде олтурабыз. Биз буга сыймыктанышыбыз керек, жана кубанышыбыз керек. Себеби дегенде биздин партиянын лидери бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин көрсөтүп жатып, биз көп жетишкендикке жеттик десек болот. Бирок алдыда дагы жеңиш турат. Ошондуктан менин айтайын дегеним, эгерде биз канткенде биз жеңишке жетише алабыз. Биз биримдикте болуп, биз ынтымакта болуп, биз чын дилибизден ак эмгек кылып, иштесек, бири-бирибизди сыйласак, демек биз жетишке жетебиз, жеңишке жетебиз. Ошондуктан урматтуу партиялаштар, урматтуу делегаттар, мен сиздерди биримдикке чакырып, алдагы жарышта чоң ийгиликтерди жана жеңишти каалайт элем сиздерге. Кто чист перед Богом и перед людьми? И я думаю, это человек среди нас. Я уверена, что это Бакыт Эргешевич Төрөбаев. Бакыт Эргешевич, я от имени бишкекчан хочу выразить вам особую благодарность за то, что вы являетесь инициатором прекрасного проекта «Светлый город». Вы знаете, для многих бишкекчан дорога домой стала светлая. А светлая дорога домой – это светлое будущее. А проект «Здоровое сердце», он еще раз показал, что ваше сердце бьется в унисон с нашими сердцами. Здоровое сердце, здоровый человек,
Здоровый гражданин, здоровая семья, здоровая нация, здоровое государство. Төребаев Бактергештин акыркы 3-4 жылда кылган аракеттерине, саясатына, кадамдарына биз дагы карап, аябай жогорку баа берип атабыз. 3-4 жылдын ичинде жаштыгына карабай жаңы партия түзүп, ошол партиясын толуктап, региондордо колдоо таап, жалпы кыргызстандык партияга айландырганы бул чоң мээнет деп эсептейбиз. Мына биздин арабызда түрлүү партиялар чыккан, дагы эле чыгып атат. Бирок көп партиялар бир региондон аша албай, бир чекеден чыга албай, ошол региондук партия болуп калып кетти. Şu Бактергешти Өнүгүү прогресс партияны мына Нарын Үскөлдөн баштап Баткен, Ош, Таласка чейин бардык жерде колдоо тапканы бизге чоң үмүт жаратып атат. Мен айтар элем, урматтуу Бактергешич, сизге Кудай таалам жолуңузду ачсын. Бул маңдайга жазган Кудай тараптан буйрулат. Элдин падышасы болуш. Жөн эле келип асмандан түшпөйт. Жол болсо азыр дакылдап, тияктан дабура алдык, бияктан дабура алдык, биз акчанын күчүнө салабыз, же жана башкалардын күчүнө салабыз деген болбойт. Мен жеке оюм. Бул эл шайлайт, карапайым эл шайлайт. Элдин Кудай таламдын назары түшсө, эл бат эле, ооп келип өзү толкун болуп келет. Миң артынан чуркап, акчасын чачсаң дагы эл болбосо болбойт. Ошон үчүн бир гана элибизге ишенишибиз керек. Биздин карапайым калкка ишенишибиз керек. Ошон үчүн Бактергешич, Кудайым буйрса, өзүңүзгө бир Кудай таалам жардам берсин. Өзүңүздүн жөнөкөй адамсыз. Мага жакканыңыз ошол жөнөкөй кишинин сөзүн угасыз. Барлык киши менен бирдей сүйлөшөсүз. Мындай кээ бир кишилерде болуп кеңкейип, кабыл алам, кабыл албайм, андай мындай жок. Жеке ишкерчилигиңиз менен, таза өзүңүздүн ишиңиз менен ушул деңгээлге чейин жеттиңиз. Мамлекеттин башына таза бир кыргыз келмейинче оңолбойбуз. Мен ачык эле айтып коеюн, башкалар капа болбосун, таза бир кыргыз келиш керек. Кыргызым деп жүрөгү солуш керек, каны таза болуш керек. Ошондо өзү сезет. Ошо мен кыргызмын деп эч качан өзүнүн элине кас болбош керек. Артыбызда алтын муун өсүп келатат. Ошолорго эмне дейбиз? Жердин баары, көп жерлердин баары сатылып кетти. Кредитке баттык. Бирок сүйлөгөнүбүз башкача, жасаган ишибиз башкача болуп атпайбы, урматтуу бир туугандар? Мына эртеңки күнү аталар, неберелериңер өсүп келатат. Эмне дейбиз? Качан мамлекет күчтүү болот, Бактергешич? Ар бир регион, область, шаар жана ар бир айылдар күчтүү болуп, өзүңүз айткандар ар бир үй бүлөдө жок дегенде бир 2ден саан уй, бир 20дан кой болсо, элдин жашоосу ток, үстөлдүн үстүндө нан кенен болсо, мамлекет ошондо күчтүү болуп баштайт. Карыздарыбыздан кутулуп, элибиз жакшы бир умтулуп, жумуш болуп, ички жана тышкы миграция азайса, ошондо заводдор, жок дегенде кичи заводдор, кичи фабрикалар курулуп, жумуш орундар камсыз болсо, ошондо мамлекетибиз күчтүү болот. Кара суу базарында алдына картон салынып, сыз жерде уктап жаткан баланын тагдыры биздин жалпы көйгөй. Өзүнүн атын туура жаза албаган мамлекеттин бүтүрүүчүсү биздин жалпы көйгөй. Бишкекте мамлекеттик кызматкер өкмөттө бөлүмдү жетектеп туруп, ипотека менен үй ала албаганы бул да биздин көйгөй. Нарында карыялар көмүргө пенсиясы жетпей, кыш бою муздак үйдө үшүп отурганы биздин жалпы көйгөй. Ыссы көл, Баткен, Талас областарынын бир топ районунда бир дагы кардиолог жок. Бул да биздин жалпы көйгөй. Бул көйгөйлөр, урматтуу партиялаштар, ар бирибизге тиешелүү. Бирок биринчи кезекте бул көйгөйлөр Кыргыз Республикасынын президентине тиешелүү. Учурда биздин алдыбызда оор жана ири тапшырма турат. Биз өлкөнүн жаңы өнүгүү багытын аныкташыбыз керек. Кыргызстанды жетишкен
гүлдөгөн өлкөгө айлантышыбыз керек. Бул процессте башкы орунда президент болушу зарыл. Өлкөнүн тагдырын өкмөт же парламент эмес, президент чечиш керек. Биздин мамлекеттик курулуш системасында негизги бир кемчилик бар. Көп убакыт парламенттик демократияны курууга аракет кылдык. Бирок биздин коалициялык эксперимент максатына жетпей калганын моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө премьер-министр иш менен эмес, саясат менен алектенип калды. Өз жумушун эмес, кызматын сактап калууну ойлойт. Коалиция ичиндеги фракцияларга толугунан көз каранды. Эмнече андай болуп жатат? Анткени башкы мамлекеттик кызматкерди депутаттар эмес, эл шайлашы керек. Кыргызстанда бүткүл эл тарабынан добуш берип шайлаган жалгыз мамлекеттик кызматкер бар. Бул президент. Өлкө башчысын 6 жылга шайлоо менен агарата чоң талаптарды коюшубуз керек. Премьер-министр эмес, президент өлкөнүн экономикалык, маданий жана социалдык өнүгүүсү үчүн жоопкерчиликти алышы керек. Жыл сайын премьер-министрди алмаштырып келдик. Ал эми президент 6 жылга шайланат. Мындай шартта президент бийликтин жана башкаруунун эң туруктуу фигурасы. Ар жылы президент курултай чогултуп, элдин астында отчет бериш керек. Эгерде кийинки президент жоопкерчиликти албай, өлкөнүн символу гана болууну кааласа, бизге мындай президент кереги жок. Мен президенттин эс алуусуна, дарылануусуна жана тамак ашына кете турган чыгымдардан баш тартам. Мен Кудайга шүгүр жетиштүү адаммын. Өзүмдүн күнүмдүк чыгымдарыма кудуретим жетет. Бул багыттагы акчаларды жаштарга жана билим берүүгө жумшайм. Канча жылдан бери реформа, өзгөрүү керек деп жүрөбүз. Президент реформаны өзүнөн башташ керек. Жумушка башкалардан эрте келип, жумуштан кеч кетип, жолдорду кортеж менен тосуп, элге тоскоолдук кылбаш керек. Мен оюмча, Кыргызстандын президенти демократиялык лидер болушу керек. Бул сөздүн жакшы маанисинде. Мыйзамдуу өлкө гүлдөйт, дүйнө гүлдөйт дегендей, бизге мамлекеттеги толук тартипти, көчөлөрдөгү коопсуздук, жеке менчик кол тийбестиги зарыл. 2012 жылы жергиликтүү шайлоолордо жеңүүчү болдук. 2015 жылы тажрыйбалуу партияларды жана белгилүү саясатчыларды артта калтырып, парламентке келдик. 2016 жылы Кыргызстандын бардык шаарларында биздин фракциялар пайда болду. Жакында эле биз Жалал Абад шаарында биринчи орунду алдык. Биз жеңиш жолундабыз, урматтуу партиялаштар. Биздин жол бул командалык иштин жыйынтыгы. Биздин тарых көптөгөн жеңиштердин жыйынтысы. Мен сиздерди ишендирип кетким келет. Бул чоң жеңиштин башталышы гана. Бизде күч көп. Биз жеңишке даярбыз. Биздин адамдарыбыз түйшүктөн, тоскоолдуктардан жана административдик кысымдардан коркпойт. Биздин партиялаштар чындыкты айткандан тайманбайт. Жана оппозициялык тарапта болуудан коркпойт. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын лидери катары мен алдыга баргандан коркпойм. Мен президенттик жарыштын аягына чейин барганга даярмын. Сиздер мени колдосоңуздар, мен сиздерди колдойм. Бизди алдыда чоң жеңиш күтүп турат, урматтуу партиялаштар. Чоң рахмат. Өзүнүн өлкөсүн, мамлекетин олуттуу ойлогон киши катары биз кыбыр эткен нерсенин баарын байкап, талдап, көз салып отурабыз. Ким эмне кылып атат, каяка баратат дегендей. Мен жеке багымда ушу кийинки мезгилде Кыргыздын саясат талаасында өзүн таныткан, жакшы анын көрсөткөн биздин мыкты азаматтардын бири Бакыт. Мына өзүнүн сырткы келбети дагы
көп жарашып турат. Ошол жараша сабырдуу, токтоо, абдан москол жигит. Кыргызчадагы, орусчада жакшы сүйлөйт. Бул саясат үчүн өтө керектүү сапаттар. Анан шашпайт, айрымдарга окшоп, мындай ооздан келгенде оттой бербейт. Ар бир сөзүн ойлонуп, толгонуп сүйлөйт. Саясатчы эч убакта эмоцияга жеңилдик алдырбаш керек. Чарбакер болбосо дагы şu айыл чарбасын көтөрөм деп темир тезегин тракторун берип элди колдогон үчүн келдим. Мына бул шайлоо менин оюмча бир топ баягы бурулуш жыл болот го деп эсептейбиз. Анткени мына сиздер жерде бардык мүчөңөр бар, баягы теги уюмдар бар. Контроль күчтүү болбосо ал жерде дагы жанакындай болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз президентти туура тандап, туура добуш берип, туура тандасак жакшы болот. Мен Бакыт Эргешевич адис катары, саясатчы катары эки гана сөз менен айткым келет. Биринчиси Бакыт Эргешевичтин туруктуулугу. Турмушта болобу, саясатта болобу, жеке мамиледе болобу, Бакыт Эргешевичтин туруктуулугу. Туруктуу адам, бул ишеничтүү адам. Туруктуу адам менен согушка барсаң дагы, кандай иш кылсаң дагы ишеничтүү болот. Экинчи Бакыт Эргешевичтин мамлекетчилдик мунун Эргеш Төрөбаевдин берилген, канынан берилген ушул кан болсо керек, ар дайым мамлекетчиликти биринчи орунга койгону. Мен ойлойм, сизге окшогон, биздин ата журт партиясына окшогон, өнүгүү прогресс окшогон партиялар келечекте адилеттүү бийликти орнотууга, адилеттүү саясатты орнотууга, адилеттүү турмушту орнотууга, адилеттүү кадр саясатты алып барууга ар дайым жеңиш биздик болот, биз жетебиз дегенге терең ишенем. Бакыт Эргешевич, мына бизден мурдагы сүйлөп өткөн урматтуу биздин аксакалдарыбыз жакшы сөздөр сүйлөп өттү. Мен алардай болуп сизге акыл үйрөтө албаймын. Алардай болуп сизге кеп кеңешимди бере албаймын. Мен себеби дегенде биз сиз менен замандашпыз. Биз сиз менен чогуу жасай турган иштер көп али. Биз сиз менен чогуу кудайга аракет кыла турган иштер көп. Ошондуктан мен сизге ийгилик каалаймын. Ийгилик каалаймын. Мына айтып өткөн өзүңүздүн докладыңызда айтып өткөн сөздөрүңүзгө мен өтө ынандым. Карап отуруп, докладыңыз өтө тыккан, жакшы таризде даярдалгандыгына мен ишендим. Андан сырткары негизги маселе сиздин ушул докладыңызда айтылган мекейчилдик сөздөрүңүзгө мен өтө ыраазы болдум. Рахмат сизге. Кудай буйруп, Алла Таалам колдоп, сиз мамлекетибиздин башына келип калсаңыз, эч качан биздин кыргыз эли өкүнбөйт деген ойдомун. Мына ошондуктан урматтуу өнүгүү прогресс партиясынын мүчөлөрү, сиздер ушул жаш партиянын мүчөсү болсоңуздар дагы, бүгүнкү күндө сиздердин партияңыздар мамлекеттеги эң бир олуттуу саясий күчкө айлангандыгын эч ким тана албайт. Бардыгыбыз муну моюнга алабыз жана сиздердин бүгүнкү кубанычыңыздарды куттуктайбыз. Мен эмне үчүн мына өлкө жетекчилигине жаш, принципиалдуу, эмгекчил, иштерман, энергиялуу адам келиш керек деп ойлойм. Мына принцип жөнүндө. Өнүгүү партиясында эки жол бар эле. Биринчиси тарыхта болбогондой өзгөрүүлөр болуп атат. Өлкөбүз таптакыр башка нукка багыт алды, абдан жакшы жашап атабыз. Ушундай өнүгүүлөрдү көрбөгөндөрдүн көзү көрбө дегендей кылып, тынбай телевизордон чыгып, калпты айтып, бийликти колдоп, сүймөнчүк партияга айланса болот эле. Экинчи жол бул адилеттүүлүктүн жана калыстыктын жолу. Бул элдин жолу.
ошондой учурда парламентте мына мыйзамсыз чечимдерди кабыл алганга Өнүгүү Прогресс партиясы бийликтин сүймөнчүгүнө айланам деп мыйзамсыз аракеттерди бардыгын колдоп өткөрүп берсе болот эле. Бирок керектүү учурда, кыйын учурда, татаал учурда Өнүгүү партиясы лидери баш болуп эл тарапта болду.